Уда балалы болдук, Россиялап жүрдүк. Кичинекей кызым Нурайым менен көтөрүп алып, орустардын подъездин полун жууп келгенбиз. Кызым 40 чыгары менен кайра жумушка чыктым бирок. Грилдерибиз өтпөй калды, тоокторубузду жеп жаттык ошол. Өзүмдү таппай атам да, дагы делечи. Баа акча чыгып атат. Жолдошум шылдыңдайт. Сен 20 миңге окуп келген. Кара бисквиттин. Ой, ё мени. 5 эле адам келди да. Ооба. Ишо экөө. Бирөө мен кайсыңдын, бирөө алысыным да. Салам достор, YouTube каналымдын катталуучулары, атажаным Назира Бердиголова менин дам программасына кош келипсиздер. Кайсы бир комментарийлерде бир айым мага жазды, Назирайым, Тоокмок шаарында өтө кыйын күчтүү кондитер бар, анын аты кымбат деп. Көпкө изденим, көрсө кымбаттын баракчасына Дастаркон деп белгиленген экен. Көпкө издеп, мен сизди тапканыма абдан кубанычтамын. Достор, бүгүн мен Тоокмок шаарындамын. Кудай буйрса, сиздин дагы шаарыңызда болуп калышы мүмкүн. Болгон сиздер каналыма катталып, комментарий калтырыңыздар. Балким кымбатка окшогон эң кыйын кондитер сиздин шаарыңызда. Анда кымбат айым, сиз ошол сиздин жардамыңыз менен деп айтсам, ошол сизди шылтоолоп, мен бүгүн Токмок шаарына келип калдым. Кош келипсиздер. Кубанычтамын. Биздин Токмоктон көрүп, үйүмө келип жатканыңыздарга. Ассаламу алейкум. Дамдуу тамак программасынын катталуучулары. Бүгүн биз сиздер менен бир заматтын ичинде эле үйдөн жана кафе, ресторандардан жеген тамактарды үйдөн деле жасап жейбиз. Арыдан бери жасап салайлы. Бат эле кылабыз. Бул баш карап тургандарга оор сезилиши мүмкүн, бирок бат эле жасалуучу бир заматта 2-3 тамакты жасап коебуз. Капкейк, стейк, ошондой эле биздин кичинекей балдарыбыз жакшы көргөн көчөлөрдө сатылган бутерброддорду үйдөн фастфуд. Үй шартта жасап. Мен ушуну үйрөнүшүм керек. Анткени балдар бат эле үйрөнүп аласыз. Мынакей бул жерде ачытылган камырды көрүп турам, ачып даярдап коюпсуз. Ооба, муну дайындап койдум. Мунун камыры менин Дастаркон ай баракчамда бар. Бирок айта кеттиңиз. Айта кетсем, бул жакта эч кандай кыйынчылык жок. Кадимки эле суу, муздак сууга жуурулат. Дрожь, суу, туз и сахар, сливочный май болду. Башка эч нерсе жок. Көтөрүлүп калды, жакшы. Азыр эмне кылабыз? Азыр сиз деген мага могу пиязды арчып бере бериңиз. Ага чейин мен капкейкти баштай берейин. Макул. Капкейк жасоо үчүн бизге эмнелер керек? Капкейкке деген un керек, 200 грамм, 180 грамм сахар, 3 жумуртка, разрыхлитель и сливочный май. Колдон келсе 82-5%тен жогорку майлар болсо жакшы. 200 грамм май керек келет бизге. Азыр биринчи жумурткабыз менен сахарды взбивать этип алабыз. Аралаштырып. Ооба. Сахар жакшы эриш керек болот. Эгер сахар чала эрип калса, анда жакшы көппөй калат. Сахар ошо калып калат да. Ошон үчүн сахар менен чала болуш керек. Ооба, жумуртканы биринчи жакшы чалыш керек. Кымбат айым. Алгач өзүңүз тааныштырып өтсөңүз. Каяктан кызыгыз? Эмнеден улам ушул Дастаркон деп эметип алыңыз, анан азыр үн чыгат. Назирайым, ушундай болуп, жумуртка менен сахар көбүйүп калышы керек болот. Сахар эригенде ушундай пышный болуп түшөт да өзү эле. Бул жакка болсо, комнатный температурада турган сливочный майды салабыз. Бул жакта 200 грамм бардыгын тең салып кое беребиз. Мен болсо ысык көлдүк болом, Каракол шаардан. Ошол жакта төрөлүп, чоңоюп, анан кийин 2010-жылы бул чүйгө турмушка чыктым. Азыр учурда 4 балабыз бар. Улусу 13 жашта, 3 кыз, 1 уулдун ата-энесибиз. Ошо жөнөкөй эле үй бүлөбүз. Бул жакка азыр разрыхлительди кошо беребиз. 1 чай кашык кошсок жетиштүү болот. Менен баа көз өлчөмө жасап көнүп алгам. Сиздер 1 чай кашык кошуп жасасаңыздар болот. Унду болсо сөз түрдө азыр унду салбай туруп, муну кайра бир сыйра аралаштырып алалык. Ооба. Майды сиңирип алабыз. Мынакей, майды дагы эритип алдык. Азыр эми бул жакка унду салабыз. Кымбат айым, билимиңиз боюнча, ошол ысык көлдө окуп бүткөндөн кийин кайсы кесипти аркаласам деп кыялдагы бир кесибиңиз барбы?
ооба, мен негизи школда окуп жүргөндө отличница болуп бүткөм. Староста болуп 11-ди бүткүчөктү. Ошол нерсе менде калыптанып калган окшойт, баягы лидерлик сапатчы. Ооба, баарын башкаргым келип, анан бирок мугалим болом дечүмүн. Бирөөгө үйрөткөндө жакшы көрчүм да. Мугалим болом деп Арабаевага тапшырым. Бирок ошол учурда турмушка чыгып калдым. Анан окуум калып калды. Заочный окуп иштеп, ошол эле учурда акчамды төлөп, ушинтип жүрдүм. Анан уда балалуу болдук, окуум калып калды. Россиялап жүрдүк. Мигрант болуп. Ооба, ал жакта кичинекей кызым Нурайым менен көтөрүп алып, орустардын подъездин полун жууп келгенбиз. Такой молодец. Ошон үчүн азыр границага вообще чыккым келбейт. Чет мамлекетке чыгып калдым. Анан балдарды таштап кетесиң, келесиң, алар сагынып калат, сен келсең отношениясы башкача болуп калат. Ошентип жүрүп анан Кыргызстанда иштей бердим. Магазиндерде иштедим. Короче, бүт иштедим. Шеяда иштедим. Бирок мен өзүм багы 2011-жылы немеде 25-чи лицейде поварлык курсту окугам да. Ал жакта 1 жыл окуп, бирок ал кезде чанып койгом да, баягы жаштык кылып коюптурмун. Үйдөн да майсасым, иштеген жерим да майсасым. Мен деген ашпозчу болдум. Ооба. Мен офисте отургум келчү да. Жүрүп, ал ушу жумушум грузинский кафелерде иштеп жүрүп, бирок таштап салдым. Жолдошум да повар. Анан ал дагы башка жер менен иштеп жүрдү. Ары бери согулдук, кыскасы иштебеген жерим калган жок да. Анан азыр кичинекей кенже кызым 2 жашта. Ошого чейин мен поголовно бүт иштедим да, кыскасы. Анан ошончалык ооба, мояма жетти да, что бирөөнүн колунда иштеш, баягы көз карандуу. Ооба, көз карандуу болуп, айлыкты күтүп. Ооба, карыздан карызга айтып ошентип жүрүп, ошол нерсе мага жетти. Анан жана кичинекей кызым төрөлүп калган учурда үйдө отуруп калдым да, уже кака барасың, боюңда бар, эч ким жумушка албайт. Эмне кылсам деп анан гриль аштыртып алдым. Гриль аштыртып алып, ооба, кадимки эле гриль полный местабыз менен ушул эле Токмок микрорайондо ачып алып, төрөгөнчөктө ошакта иштедим. Кичинекей кызым төрөлүп, ошончо эле үйдө отуруп калдым. Кызым 40 чыгары менен кайра жумушка чыктым бирок. Ооба, элестесеңиз эми акча иштеш керек. Жеке ишкер болуш да өтө кыйын экен. Элестесеңиз, Назирайым, болгону 40 күн, кызым 40 чыкты, и сразу жумушка чыктым. Мне аял деген 40 чыккандан кийин эс алыш керек да. Нет, мен ал кезде эстесем азыр вообще, анан билбейм, чыгыш керек болду жумушка. Кичинекей кызымды алып алып ошоко чыгам, күн ысык. Кызым коляскада жатат, ыйлайт, аны алам, бияктан клиент келет. Короче, ушундай бир беймаза жашадым да. Анан келсем, кыздар белки улууларын окутуш керек, сабакка дайындайм. Кайра гриль мариновать этебиз, 9-этажда жашачубуз, анда квартирадачы. 9-этажга баягы тоокторду көтөрүп чыгат жолдошум. Достор, кымбат ниетиликке жетишин карагылачы кандай жолдор? Ыйламай жок, анан деген ошентип тоокту көтөрүп чыгабыз, үйдөн мариновать этебиз. 9-этажга. Ооба, прям домашний условияда. Лифт иштебейт. Анан кайра чакалап көтөрүп алып кетем, элестеткиле. Жолдошум жумушка кетип калат күндүзчү. Аны ким алып барат? Өзүм ташыйм, чакага салып алып, 10 тооктон кылып алып барып. Ошентип жүрүп, анан жайы менен иштедик, бирок анан күн суук болуп кетти да, күз келди кайра элечи. Күз келгенде кызымды орутуп алдым ошактан. Грилде жүрүпчү, анан чыкпай калдык. Чыкпай калганда акча токтоду. Баары өзүң чөнтөгүңгө көнүп аласың го, акча кармапчы. Кымбат депрессияга кетти. Ооба, стресс, урушам жолдошум менен. Анан ошентип жүрүп, анан эмне кылсам деп отурдум. Телефон чукаба, бошсуң да. Ооба да. Телефонду кармалап жатып эле, биздерге негатив жазып койбой. Ооба, комментарий жазып. Ар кайсы ырчыларды карап,
бул айтып аттыр деп аларды карайм. Көрбөрбү? Ошентип жүрүп эле бир күнү нолдон бизнес тренинг деп чыгып калды телефонумачы. Нечаянно эле бастым, правильно. Кирсем ушундай деп тим эле шумдук жазышыптыр да, нолдон баштайсыз деп. Ооба. Көзүм ачып кетти. Мага сразу кызык болду да, эми нолдон баштаса кандай болду экен. Немеси номеримди калтырып койдум. Бат эле чалышты. Чалып эле эмне болду, ушундай дейт, мен бизнес башташым керек, акча керек десем эле. Туура эле болду. Ооба, ушундай эле. Бургерге пиязды тоголок кылып, колечко алып туруп алат экенсиң, ана карагыла, бургерге даярдап атасың, Грилди өздөштүрүшүм керек болчу да, мага ошону көбөйтүп, чоңойтуп. Көңүл калган жокпу грилде? Жакшы акча. Акчасы жакшы болчу да. Анан ошону алып кетейин деп эле ал жака немемди калтырып койдум. Даректи. Ооба. Азыр бул жакты неметип алалык. Могу бычагыңызды берсеңиз азыр. Баягы бисквитти ушинтип одноразовый пакеттерге куюп алабыз. Бул пакеттер кондитер магазиндерде сатылат. Болбосо кадимки эле үйдөгү эле пакеттер боло берет. Кыргызча эле. Ооба. Могу майлайбызбы же керек жок? Жок, эчтеке кылбайбыз. Бул атай капкейктердики, готовый. Эч нерсе кылбай эле. Бунун граммын 40 грамм, 45 грамм кылып куя беребиз да. Эми азыр мен билем, ошон үчүн граммдабай эле куя берем. Эгер сиздер жасасаңыздар 45 граммдан кылып аласыздар. Толтуруга куйбаш керек. Ооба, бул көт да. Көтөрүлгөндө ал үстүнөн чыгып кетпеш керек. Мен ошону түшүрөм да. Сыртына агып калат беле. Көрүп алдыңыздар айымдар. Анан ошентип бизнес нолдон диги немеси күчтүү экен, менеджеричи. Улам чала берди магачы. Кызыктырыпчы, мынтесиз же антесиз депчи. Анан сатуусу күчтүү болду да. Менде жолдошум ошол малда машинамды жасатам деген 20 000 сом бар болчу. Акыркы 20 000. Ооба. Анда еще квартира акча төлөчүбүз, ай сайын акча тапмай, кыскасы өлө жаман. Немеде башталды коронавирус. Үйдө жатабыз. Грилдерибиз өтпөй калды, тоокторубузду жеп жаттык ушул. Анан жолдошума айтсам, ал сразу жок дейт да. Ал мындай рисковать эткенди жаман көрөт да. Бир неме менен жүрө берген жакшы көрөт. Анан чынында бир жума ойлондум да, эмне кылам депчи. Диги уже башталган окуучу. Ал жанталашат. Ооба, ал диги күнүгө чалып коет бир мал. Анан ар ойлонуп, бери ойлонуп, эмне болсо ошол болсун, короче, ушул 20 000ден же көтөрүлөм, же жок болобуз дедим да. Жолдошуңуз? Ооба, жолдошума айткан жокмун. Жазылып салдым жака. Сразу ойлонбой туруп 10 000 төлөп салдым. Анан окуу башталат да уже. Эмне деп айтам деп ойлонуп жүрдүм, анан бекер экен деп койдум жолдошумачы. Бекер экен, ушундай барып көрө берейинчи, мастер-класстар экен десем, күнүгө ал таксовать этет да. Апарып таштап коет. Ошентип баягы бир жума өттү. Жолдошум биле элек. Мен баягы оюм окууда эмес да. Жолдошума кантип айтам деп атам да. Мен оюм бизнесте калып калды. Блин, болбоду, что мен окууну бүтө электе айтайын. Ар эмес же бер эмес болбой деп, спокойнураак окуйун, болбосо мээме кирбей кала турган болот деп айттым да. Айтсам, ди шок. Сен 20 000ди берип салдыңбы депчи. Анан мен баягы 20 000 мага мен айтып атам да, догонупчу, мен окуткан деле жоксуң. Эч нерсе кылган жокмун, мага ошону ыраазы болуп койчу. Мен сал 20 000 Арабайда университет калып кетти дедиңиз, диплом калып кетти. Ооба. Ыраазы болуп койчу десем, анан мен сени көрөм, макул окучу деди. Недовольный болуп, күнүгө окууга апарат, алып келет, эмне болуп атасың? Кана деп анткен сайын адам баягы неметип өткөн да, баягы шашып, эмне кылсам деп элечи. Мотивация албайбы? Буга мен сөз берип койгом, ошол 20 000ди чыгарып беришим керек деген неме туруп алды да мендечи. Жүрөктү. Ооба. Анан ошентип Игилик академиясына барып окудум, Көкпеттен эле. Анан азыр бул жака бул капкейктерибизди тизип алабыз. Ошол менен эле бул жака азыр убактыбыздан карап, бургердин, өйдө да айттым го, бургердин тестасын бышыра беребиз. Булочкаларын. Ооба, булочкасын. Тизага чейин пиязды бияка сала беребиз. Ички начинкасына огурцу турап берип кое беребиз. Макул. Анан окууга ошентип жүрүп барды, бир жума өтүп окуп, нолдон бизнес дегенде баягы грилим баргандан кийин грилимден айныдым.
Ал жакта эми ар кандай адамдар келет экен да. Оюңуз өзгөрттү. Ооба, ал жака баранай такыр башка нерсеге өтүп анан неме кылдым. Жолдошума келип алып посуда сатып баштайм дедим да. Жок. Ал жактан ар кандай нишаларды берди да, муну кылсаңар болот, аны кылсаңар болот деп. Посуданы айтсам чалкасынан кетти, сен каякта посуда жок нерсени баштап атасың, посудаң жокко депчи. Анан Дордойго бардым. Уже кыш болуп калган да, декабрь 2020, уже 21 болуп кетти да. Анан кышында баягы Гүзелди коляскага салып алып, кичинекей кызымды салып алып, контейнерлердин баарын кыдырдым да. Мага өнөктөш болгула депчи, баягы чогуу иштешелик, мен онлайн иштеп берем депчи. Мен сатып берем. Ооба, баары эле жок дейт да, жок, керек эмес дешипчи. Мен багыма жакшы бир контейнерге түшүп болуп калдым. Хорошо иштей бер деди. Анан баягы өнөктөш болгондон кийин уже өзүңдүн жумушуң болуп калат да, баягы. Баары бир өзүң билгендей кылып баштайсың да. Анан жакшы неме таап алып эле иштеп баштадым. Бирок иштегенде мен посуда жок да менде. Ооба. Анан не кылсам деп анан аялдарга. Сатып алганга акча жок. Ооба, сатып алайын десең көп акча керек. Ошол идиштерди алып келип токмокко сатайын дедиңизби? Негизи ошондо ойлочумун да, анан оюмда кыйын болуп ошентип баштасам, акасы көп акча керек экен да, акачы. Анан мейлимде эле анан касса ойноп баштадым аялдарга. Бирок ошол нерсе көтөрүп кетти мени. Касса бул эме баягы элдер ойлоп калышы мүмкүн, баягы пирамида кылып, биринен бири кылдыбы депчи, андай эмес, кадимки эле баягы илгертен ойночу эле го. Кошуналар же мугалимдер биригип алышып касса ойношупчу, ошондой кылып тобокелге салдым да, кыскасы. Көпчүлүк коркпойсуңбу, сени тааныбаган адамдар келет, алдап кетсечи депчи. Бирок билбейм, баягы эч нерсе ойлонбой эле баштап салдым да. Анан ушунча 800дөй аял ойноттум. Элестетсеңиз, телефондон чыкпайм, аялдарды башкарып, салгыла, мынткиле деп ар бир регионго салабыз. Азыр муну салып коелук. Ысык пешикке салып коелук. Канча градуска коебуз? 180 градуста 30-35 минутта даяр болуп калат. Жүрүң салып келели анда. Мынакей айымдар, 180 градуста 30 минутада бышырып алабыз. Бул даяр болгончокто азыр бургерибиздин ички начинкасын камдап алабыз. Азыр диякта капкейк менен бургердин камыры бышканчакты, ичиндеки начинкаларын жасап алабыз. Мында тооктун филеси керек болот. Муну азыр маринадтап туруп эле майга кууруп алабыз. Болду, ошону менен даяр. Анан кымбат айым, шерниңиз эмне болуп аяктады? Ал ошол кызыктын баары ошол жерден башталды. Группа менен аялдар, тааныбаган аялдар менен иштешкенде чыйра алат экенсиң, көп нерсени үйрөнөт экенсиң. Анда деле багы жолдошумду жумуштан алып калып, бүгүн Ошко посылка салабыз, бүгүн көлгө салабыз деп аны сүйрөп жүрө бердим. Анан акча жакшы түшкөн күнү ал сүйүнүп калат. Акча түшпөй калган күнү таштачы ушунуңду деп калат. Ошентип жүрүп анан бирок багы Кудайга шүгүр жакшы таптым да. Но баягыдай грилге барып, кечке үйдө эмес болбойчу. Үйдө эле мен, жумушум үйдө эле. Бирок багы кечке телефон менен иштеп, жакшы эле иштедим да. Анан жүрүп багы бир күнү өлө стресс болдум да. Багы вроде акча келип атат, баары эле нормальный, бирок өзүмчө эле бук боло бердим да. Өзүмчө сыгылып, ыйлап, ушинтип жүрдүм, эмне түшүнбөйм. Анан бизнес нолдон окуп бүттүм да, уже аяктан окуп бүткөнчөктө эле киреше 26 миң менен чыктым. 20 миң берип киргидим, 26 миң сом менен чыктым. Анан болот экен бияктан нолдон кылса чын эле болот турбайбы? Анан баштаганым да, ошо баягы кассанычы. Ошентип жүрүп неме кылдым. Диги бук болуп, өзүмөн өзүм стресс болуп ыйлап атып эле, мен эмне кылам вообще, же мугалим болуп алган жокмун? Өзүмдү таппай атам да, дагы делечи. Акча бар. Акча чыгып атат. Бирок менин максатым эмес болуп атат да. До конца кетпесимди сезип атам. Анан отуруп ойлоп, бир туугандарыма чалдым. Мен менен чогуу иштеп жүрүшкөн, коллектив кыздарга, ар жак бир жактагыларга, мен таанаган баарына чалдым, короче. Мени кандай элестетесиңер? Мен колуман эмне келет депчи. Десем, баары эле сен тамак жакшы жасайсың го, салатың жакшы, сен муравейниң жакшы, сен буну жакшы көрөсүң, сеникине конкораны жакшы көрөм деп бүт эле ушул окшошту айта беришти да. Анан отуруп алып
вообще түнкүсүн уктабай калгам. Анан отуруп чечтим да, это значит мен поварлыкты алып кетишим керек экен депчи. Анан Инстаграмдан баягы СММдерди окудум. Ар жак кыскасы окуп атып, келген акчаны эле окууга сала бердим да. Тияка апардым, бияка апардым. Өзүмдү өнүктүрүү деген бизнестерге, тренингтерге катышып. Азыр муну айтып коеюн. Филени баягы мариновать этип, туз, мурч, чесноко онатып алабыз. Андан кийин жумурткага эки жагын ушундай мачт этип алабыз. Жакшынакай кылып. Анан мындай готовый сухарикилер бар. Ушуга онатып туруп эле азыр ысык майга бышырып алабыз. Мен барып майды коюп келейин. Ооба. Филебиз даяр болду. Муну болсо эми ысып турган майга салып, 8 минуттадан 12 минуттан ичинде бышып чыгат. Ушинтип майдын ичинде коюп коебуз. Өзү буркулдап бышат. Филе бышкан чакта эми азыр огурцы менен помидорлорду туурап, камдап коебуз. Тесто да бышып калды. Биздин капкейк менен бургердин камыры даяр болду. Убакыт келди. Ортодон 30 минут өттү. Эми азыр бышты, алып чыгабыз. Бисмилла. Вау! Мынакей, ушундай керемет болуп көтөрүлөт. Капкейкти караңыздар, бургерди караңыздар. Мен бул жакта болгону бургерди экиге бөлүп койгом, ошон үчүн аябай чоң бургер болду. Ушинтип эле кесип алабыз экиге бөлүп. Грильный сковородкага эки бетин кактап алабыз. Бургерди мынакей эки жагын ушинтип эле күйгүзүп кактап алабыз. Болду, даяр. Эми чогултабыз. Биздин филе даяр болду. Азыр майдан чыгарып чогултабыз бургерди. Ушундай кызыл болуп чыгат. Муну болсо майын сиңире турган салфеткага чыгарсаңыздар жакшы. Достор, сиздер менин дам программасында коноктосуздар. Бүгүн бизде кымбат айым өзүнүн рецептери менен бөлүшүп жатат. Токмоктун эң кыйын кондитерлеринин бири экен. Азыр мындакей капкейкибиз дагы даяр болуп калды. Бургерибизди чогулта баштадык, курсак абдан ачты, ардан бери. Ооба, баттан кыла коелук. Бургерибиз баары даяр болгону чогултабыз. Баягы немеден ошентип баягы стресс болуп, депрессияда элеңиз, ошо унута элекпизби дагы эле? Депрессиядан чыккалы, анан эмне болду? Стресстен чыккан учурларым аябай сонун болду. Баягы бир туугандарым ошентип, тааныштарым баары сен тамакты жакшы жасайсың дегенден кийин өзүм болду, өзүм таптым деп ушунчалык бир неме мындай чечкиндүү чыктым. Бардым дагы эле өзүм кичинекей мен жакшы көргөн кондитерлик курска тапшырдым. Кайра окуп баштадыңыз? Ооба, кайра окуйм деп. Жолдошуңуз эмне? Ал, сен поварсың го, диякта деле жатат демең, дипломуң, эмне кыласың, ошону эле алып кетпейт белең. Дейт, жок, мен кондитерди алып кетишим керек деп. Азыр заман өскөн сайын дагы түрдүү тамактар чыкпадыбы? Ооба, анан Рахат кондитер курска бардым. Ал жакта 10 күн окудум. Бирок ойлогом келе калып эле кыйын болуп кетем го депчи. Болгон жокмун. Эге? Вообще офлайн окуган келип алып баягы
туура көзүң менен көрүп, жыттап, жеп келгениң болот экен, туура жакшы экен ал жеричи. Үйгө келип жасайын десең, мээңде эчтеке калбайт экен, себеби баарын бир күндө бир 4-5 рецептти жасап келесиң. Үйгө келсең эч нерсе жок да. Бисквитим көтөрүлбөйт десеңиз, келип алып, ал жака 20 миңге окугам. Келип алып бисквитим бышпайт да, вот именно важный роль бисквитта. Ооба да, торт көтөрүлүш керек да. Анан не кылам? Да, жолдошум шылдыңдайт. Сен 20 миңге окуп келген. Кана бисквитиң, кана торттуң депчи. Анан көп беттендим да, буга доказать этпесем дагы болбойт. Мен окушум керек. Ооба. Күнүгө бисквит бышыра бердим. Түшүнөсүзбү? Ушунча көп бышырдым, багы неме көтөрүлүп келип эле түшүп калат да. Оказывается, мен ойлочумун, разрыхлительди көп кошсо пышный болот депчи. Мен бир разрыхлительди бир кошуп салып эле кыйналып беришкем да. Ошонун да причинаны таап алып анан мынасага деп баштадым да. Заказдар келип баштады, Инстаграмдан анан сразу блогумду немеге дастаркон деп достор, мынакей ошонун баардыгын сиздер үй шартында, үйдөн чыкпастан, мен Инстаграм баракчасын сөзсүз түрдө белгилеп коемун. Дастаркон деген баракчага кирип, ошол жактан онлайн кымбат айым менен биргеликте үйрөнсөңүздөр болот. Мына караңыздарчы, кандай сонун бургер. Ушу бургерди жейбиз деп борборго барып 300 сом, 500 сом, 600 сом акча коротот экенбиз. Көрсө үй шартында мына натуралды караңыздар, өзүңүздөр бат эле даярдалды. Сиздер дагы ошентип үй шартында жасап жесеңиздер болот экен. Мен жей берейинби, эмне кылайын? Жеңиз, курсаңыз ачты да жеңиз. Мен жегенден кооптонот. Эч ким көрсөтпөй жесем жакшы болчу да экен. Бул жака коюп турайлы, анткени капкейиктерибиз бар. Чогуу дамдайбыз, чай кайнатып ичип дегендей. Анан көрсө разрыхлитель көп кошпош керек экенби? Ооба, разрыхлитель таап салып салам да. Разрыхлительди көп кошкондо, ошо баягы ал наоборот резко камырды көтөрүп, и бышырып тастайт экен да. Анан изилдеп, бирок онлайн аябай көп окудум. Казак блогерлерден, көбүнчө казактардан окудум да. Анан өзүм аябай толуктап, курсту ыктап, жөн эле эл катары сата берген жокмун. Мен инфобизнес продюсерлик курсту окуп, курсту, чтоб менин артымдан да келген окуучу багы адамдар кирешеге чыккыдай кылыпчы. Даяр болуп калганбыз. Бул болсо чиз крем. Бул капкейктин үстүнө агызабыз. Сиз кыла бересиз, айым. Бул жакта творожный сыр, сливки, сахарный пудра. Бул чиз кремди баары эле билет. Макул. Көрсөтүп коюңуз. Мындай кылып агызасыз азыр. Кунус айым, алгачкы кардарларыңыз ким эле? Ой, мени. Биринчи кардарларым бүт үй бүлөм болду. Балдарым азыр ишенесиздер, торт жегилер келбейт. Карап да коюшпайт. Бүт эле поголовно бере бергем да, жегиле, сап болбосун деп. Анан кардарларым ошо тегерек четимен эле токмоктон кошуналарым. Чынында багы немеде чаш болбосо киреше болбойт дейт го. Ошондой эле биринчи акчамды салдым да, кыскасы. Жасап, туугандарга берип, тияка барып, бияка барып. Конок коргон торт көтөрүп барасыз. Только торт болуп калганмын. Анан ошентип жүрүп, что түшүндүм, онлайнда иштесе болот экенинчи. Үйдөн чыкпай. Ооба. Анан ошол моментте анан баягы поварлыкты колго алдым да. Демек сиз азыр үйдөн чыкпай эле балдарды карап, кыздарды окутуп коюп отурат экенсиз да? Ооба, азыр ошо онлайнга полный өтүп алдым да. Азыр бул салатты айтып коеюнчу. Бул салатта өлөс дамдуу салат, мага жагат аябай кандай. Яркий салат деп, ооба. Ток эти, копченый сосиска, помидор черри и рукола керек болду. Анан ошо онлайнга өтүп алдым. Онлайнга өтүш деле бирок кыйын экен, анын үстүнөн иштеш керек экен. Кыскасы кыйынчылыктар болду. Талпайган капкейк болду. Мейли, өз жейсиз да? Ооба, силер жейсиздер баарын. Анан ошентип анан биринчи мастер классымды сатканда, ага чейин өзүм кирешем мындай
45-50 болуп аткан да. Айына. Сом менен. Ооба. Анан кийин Таза келген кеше. Анан ары бери болуп жүрүп анан ошол биринчи мастер классымды сатып көрөйүн дедим да баягы. Элдердин баары эле сатып атат, мен кылып көрөйүнчү деп. Ушул капкейк менен синабон булочканы саттым да. Экөөнү эле көрөйүн депчи баягы. Десе ишесе 5 эле адам келди да. Окууга. Ооба. Иши 100 сомдон саттым анычы. Анан Йой, болбойт. 5 адам деле оңой эмес да, кундузда. 5 адам сизге ишенип келип атпайбы? Ооба, бирок эми мен ойлогом, хотя бир 10 киши келсе депчи. Анан 5 келди да. Анан еще экөө, бирөө мен кайнсиңдим, бирөө абысыным да. Бирөө коштом деп кой. Анан бирөө апам деп кой. Ооба, настроение бузулду. Болбойт экен бул депчи. Анан бирок издене бердим. Карап баягы башкаларды көрүп отуруп өсөт экенсиң. Анан аябай ошо жанагы инфо продюсерликти окуп алып, ыктап туруп анан чыгардым. Бирок ошондо деле коркуп баягы 20 адам келсе экен дедим да. Анан мынасага деп туруп анан 200дөн ашык адам келди. Азаматсыз. Ошентип биринчи Ал 200 киши канча сомдон окуду? 250дөн саттым. Ошондо торттун рецепттерин чыгардым да, 7 түрлүү торт саттым. 200дөн ашуун адам келди. Кыскасы таза кирешим ошолдо 70 миң болду да. Азаматсыз. Анан сүйүнүп 70 миңди анан кайрып. Жолдошуңуздан сачып кетти. Ал уже жардам айткандай кылып өзгөрдү. Мырзалар ушунайсыңар да? Анан урлам саткан сайын көбөйүп баштады. Мен баягы ошо ыктап чыгарганым жакшы болуптур да, себеби бир сатып алган адам кайра сатып алып атты да, курстарымдычы. Анан бир эле торт менен токтоп калбай, баягы өзүмдүн поварлык, мен эми 10 жылдан бери үйдө эле жасап жүргөн тамактарымды сатып көрөйүн деп анан ошону бир курс кылып чыгардым, майрамдык дасторкон депчи. Анан аным өттү, ошентип анан 200 миңге чыктым кирешеге. Азаматсыз. Азыр эми сонун буюрса ошо Инстаграмды дагы алып кетип, офлайнга чыгайын деп аракет кылып жүрөм, кезим. Сизден курс сатып алам деген айымдарга кандай кеңеш берет элеңиз жана сизди кантип тапса болот? Мында дасторкон ай деп белгилеп коюңуз сиз. Табылышат. Эң эле оңой дасторкон ай. Аты эле айтып турат, эми бул жалаң бизге айымдарга тиешелүү дасторкон. Ал жактан эми мен курсума келгендер эмнеге сыймыктанып атам, мен баягы өзүм нолдон баштап окуп кеткенге, баягы игилик академиясында окуган ар бир баягы нелер менде калды да. Ооба да. Анан курска келген айымдардын баардыгы менин аудиториям бүт мага окшогон үйдө отурган жөнөкөй айымдар да. Мындай чоң акча салып. Сиз азыр жөнөкөй эмес, сиз азыр бизнес леди дейт. Кыскасы үйдө отурган айымдар да. Анан ошолорго тууралап сатам, баардык немелерди акчасы туура болсун депчи. Бул жакка чейри. Аз бул жакка 2 черини 2 бөлүп салып коебуз. Буга чейин эмне салсыз? Иванка эмне алмабы эмне? Бул томатный паст неме деп коет. Туш копченый. Копченый томат. Мен де сиздин мастер-классыңызга келишиңиз керек окшойм, караңызчы. Анан мастер-класска биринчи ошо торт менен келгендерди полностью от души мындай үйрөттүм да, кыскасы. Өзүм эмнем болсо да бүт бердим да. Анан өлө ыраазы болушту аларчы. Ошондо алар мага 10 миң сомго неме подарка кылышты ошол курска. Эң биринчи курска келген айымдар детиякта турган, тортто жасай турган миксерди. Азыр муну аралаштырып алып, болду, эч нерсе керек жок. Ушул эле нерселерди тарелкага коздоп салып баштайбыз. Анан баягы 200 миңге чыгып, 10 миң сомдук белекти алгандан кийин мен күткөн эмесмин. Өзгөрдү. Күткөн эмесмин, баягы катталуучулар менен ошондой белек келет депчи. Алар да чын жүрөктөрүнөн беришти. Анан койду, анан баягы эле нерседен токтоп калбай изденип баштадым, дагы күч алып. Адам өсүш үчүн баягы күнүгө изденип туруш керек экен. Мага келген айымдар көп сурашат да, мен баягы келдим, анан токтоп калдым, эмне кылам дальше депчи. Ошол айымдарга айтат элем, тайманбаш керек, артка чегинбеш керек, анан баягы туура максат койгонду билиш керек экен. Максат болсо эле болду, кете берет экенсиң. Азыр мен уйкум келбейт, например. Изденип эле отуруп, баягы
мындай жашоо кызыктуу боло баштайт экен да. Тияка бияка адамдарга чыгып баштайт экенсиң. Бул эмне? Бул сыр творожный. И муну ушундай атайы симит деген бар мореки. Ошого орнатып коебуз. Аябай даамдуу болот. Ошол айымдарга ошону айтат элем. Анан мен курсума келген айымдар сразу кирешеге чыгып жатышат. Менин артыман келген айымдар. Өткөндө эле мен баракчама кирсеңиздер көрөсүздөр. Айымдар мээга келген айымдар уже айылда отурушуп, көпчүлүк айыл жер кезиндегилер да. Айылда отуруп эле уже 20 миң, 30 миң айлык таап атышат. Бул нерсе мени жөн отургузбай калды. Сизди сүйүнтүп атабы? Ооба. Аларга дагы күчтүүрөөк болоюн да, анан мен дагы уже көп изденип баштадым. Үстүнө биз бул соус, авторский соус, бул өзүмдүн соусум. Айтпайм да. Ооба. Буну курска келген айымдарга үйрөтөмүн. Сыр бойдон калсын дейсиз. Эмне айткыңыз келет? Жашооңуз абдан мындай бир эме экен да. Жанагы Золушка жашоосундай экен да. Чындын да. Бир ыйлап, бир күлүп дегендей жашооңузда 20 деген сен абдан коштолуп жүргөн экен, э? Ооба, чындын да көп нерсе өттү башыман. Баягы жаш болсом деле турмуш карабайт экен да. Бат эле тарбиялап койду, ооба. Кичинекей кезимде аябай эрке, талтаңдап чоңойгонмун. Бирок ошол нерсенин бардыгы артта калып калды да. Баягы өзүм балдарыма азыр неме болуш үчүн жол көргөзүп, аларга татыктуу жашоого баягы тартуулаш үчүн азыр биринчи очередь өзүм өсүшүм керек болуп атат. Ошонун аркасында аялдарга айткым келет. Баары эле бизге окшоп мына 4-5 балалуу болдум. Мага жазышат, мен 5 балам бар. Мага жардам берип койгулачы депчи. Анан айтам да аларгачы, мен деле ушундай баштадым. Мен деле 4 балам бар. Эч нерседен тайманбай, главное, чтобы силердин эмне, например, бирөөнүн максатын өзүнүн ийгилиги кылып албаш керек экен да. Например, мени кээ бирлер карап мотивация алышат да, мен деле ушундай иштесем, ушундай кирешке чыгам депчи. Айтам да, антип адашпагыла депчи. Балким сиз күчтүү мугалимдирсиз, балким күчтүү тикмечисиз. Ошол нерсени өздөштүрүш керек экен. Болгону ошону колго алыш керек экен. Курсага иштейм, дамдайлыбы? Ооба, келиңиздер, дастаркан камдап столго отуралык. Достор, мынакей кымбат айым экөөс жасаган капкейк жана үй шартындагы бургер, салатыбыз дагы даяр болуп калды. Бул жердеги жайылып жаткан дасторкондогу дүрдүйүм тамак аштын баардыгы кымбат айымдын мындайча айтканда колуна таандык. Кече дагы бүгүн дагы таң эрте туруп ушул айымдарга мастер-класс өткөн экен. Анан биз биз съемкага келгенге чейин булар баары бышып калыптыр, таң калбаңыздар. Эгер сиздер дагы ушундай дүрдүйүм конокторуңузду, жакындарыңыздарды кубантам десеңиздер, анда сөзсүз түрдө кымбат айымдын курсуна жазылып, окуп, үйрөнүп алсаңыздар болот. Мен ойлоймун, айымдар деген таттуу, жакшы тамактар жасаш керек. Кымбат айым, сизге чоң рахмат. Ушул алтын ай болгон убактыңызды бизге бөлүп, көрсөтүп бергениңизге, анткени мунун баардыгы талыкпас эмгек. Ооба, туура айтасыз. Бул повар болуу, бул чыныгы эмгек керек да. Баягы бир жасап коюп эле ошону менен жыргап жүрө албайсың. Муну күнүгө жасаш керек болот. Күнүгө заказ келет. Кыскасы талыкпаган эмгек керек. Бул эгер мага окшоп дагы ушу поварлык жаатта өсөт болчумун, өнөт болчумун десе, анда ошол күнүгө жасаса дагы ошол нерседен тажабай тургудай болуш керек да. Ошондо жетет ал максатына. Анан учурдан пайдаланып, ушул сиздин катталуучуларыңыздарга айткай кетким келет. Менин баракчам Дасторкон ай. Сөзсүз түрдө катталып алыңыздар. Өзүңүздөрдү чындыгында мындай аял катары сезип, кухняңызды өзүңүзгө таандык кылгыңыз келсе, менин ар жааттагы мастер-класстарыма катышып, кенен кесири үйрөнүп аласыздар деп ойлойм. Ошондой эле учурда кирешеге да чыкканды унутпаңыз. Ооба. Анан буюрса ошол орозодо келтат, кармаган орозоңуздар баарыңыздардыкы кабыл болсун. Иншаллах ошол орозодо менден үйрөнгөн мастер-класстарыңыздар менен ифтар кылып, чоң-чоң соопторду алыңыздар демекчимин. Рахмат достор. Атажаным Назира Бердиголова. Мен сиздер менен коштошпоймун. Кудай буйрса эмки эфирде жаңы рецепттер менен бөлүшмөкчүбүз. Сөзсүз түрдө каналга катталып, комментарий калтырып өтүңүздөр. Кымбат айым, эми дамдап көрбөйлү, кандай дейсиз? Ооба, келиңиздер. Бургерди абдан дамдап көргүм келип атат, бирок оозду чоң ачыш керек болуп калат. Анан
чыныгы жүзүн көрүп кой. Келин санан көрмөйүн. Салаттан жеп көрөбүз. Дамдап көрөйүн. Абдан сонун экен. Бул жакта ролл соуста да. Ошо соусуңуз өзгөчө окшойт мага. Жүзүм кошконсузбу соуска? Эмне жүзүмдөн дамдырат? Бул болсо сиз жасаган капкейк. Өзүм уялат. Бүт мисалы үчүн сиз жасаганы менен мен жасаган айырмасы. Мунун үстүнөн да иштеш керек. Башында меники да ушундай болуп калчу. Башында болуп калчу. Иштеш керек. Мына көрдүңүздөр, абдан жакшы сөз экен. Мынакей жасаган. Бул улиткалар, ооба, ичи начинкалар менен жүзүмдөр. Жашообуз ушундай таттуу болсун деп ушундан да дамдап көрөйүн. Бул болсо лянфу, мен мастер-классыма келген салаттан көп лянфу сурашат да. Гөлдүк болгонгобу, мындай гөлдүктөр жакшы жасайсыздар го деп сурай беришет. Абдан сонун. Колуңуз эч качан дартып көрбөсүн. Аш болсун сиздерге. Токмоктун баардыгы ушул укмуш негизи кыйын жасагандар, дөңгөндарга жакын эместир. Анан ошолордун катарынан кем калбай, сиз дагы ошол сонун мыкты тамак жасап, мастер-класстарды ар бир үйгө, дасторконго ошол болгон салымыңызды кошуп атасыз. Бул да жакшы нерсе, бул да сооп нерсе. Анткени бир айымга ошол тамак жасатып үйрөш, бул да чоң эмгек да, ошону алып кетиш. Анан ошодон бизнес кылып, алдан ары өнүгүп кетсе, бул аябагандай бир чоң сооп ишке сиз ээ болуп жатасыз. Сиз дагы кирип келе жаткан Рамазан айыңыз менен куттуктайбыз. Туткан орзоңуздар кабыл болсун, дасторконуңуздар дайыма жакшылыкка жайылсын. Бул акыркы жолугушуубуз эмес. Жогоруда биз стейк даярдайын дегенбиз, бирок биздин программага батпай калат экен. Кымбат айым өзү сөз берип жатат. Кудай буйрса күн жылый берсин, жайында природадан жаратылыштын койнунда мотивация алып, кере таза абадан дем алып, Кудай буйрса стейк дагы жасап берем деди. Игилик, иншаллах. Рахмат. Сон айым экен, сизден да көп нерсе алыш керек экен. Ишел 20 000 сом менен өнүгүп өсүп кеткениңизге мен абдан ыраазы. Азаматсыз ушундай жигердик менен көп кырларды жана тоолорду коңкорго истеген мен ойдомун. Тамактардын баардыгы даамдуу экен. Ысык чай ичип, тамактарды дамдап, борбор калабызга биз чыгышыбыз керек. Игилик.